Salamatçılar, urmatlı fermerler, urmatlı dehqanlar. Bugün biz sizler menen toprak asıllığının körsötküçlerini anıqlao üçün, analiz üçün toprak ülgülerini dayarlao jönündө kep kılabız. Köpçülük dehqanlardan bizge sorular düşüyor. Biz oşo analizde toprağımыздın sapatını bilip alуу üçün analizge ülgülörді toprakta kantip dayarlayбыз деген sorular болады. Topraktan analiz dayarlоо üçün ülgülörдün iki türünü dayarlıyorlar. Bu birincisi jeke ülgülör dayarlıyorlar. Algaç. Ekinçisi mına uşul jeke ülgülörдün negizinde жалпы analiz üçün жалпы ülgü dayarlıyorlar. Jeke ülgü birinci sizler menin jeke ülgülörді kantip dayarlayбыз uşul jönündө söyleşiyoruz. Jeke ülgülörді dayarlaoda birinci кезекте biz marşruttu anıqloodan başlayбыз. Егерде талабыбыз, мынандай төрт бурчтуу боло турган болсо, көбүнчө маршруттар диагональ түрүндө анықталат. Birinci bir burçtan ikinci burçқа жүрөбүз. Экинчиси keyingi burçtan bu жаққа қарай көздөп жүрүп, мына жеке үлгүлөрдү ала баштайбыз. Буну кээде диагональ маршрутта же болсо конверт түрүндөгү деп айтат. Ушинтип жүргүзөбүз. Жеке үлгүлөр. Фермерлерде сөзсүз суроо болот. Канча жеке үлгү даярдалат деген. Эң кеминде 9-11 jeke ülgü dayarlanışı gerek. Bardaq jerde эле биздин жерлерибиz төрт бурчтуу же болсо мынандай квадрат формасында боло бербейт. Ошондуктан эгерде талабыбыз биз айрыкча азыркы мына үлүш жерлерде кичинекей жерлер болот дагы узуну өтө узун, бирок бучагы өтө кыска болот. Мынандай убактарда, мынандай мезгилдерде биз маршрутту ортосунан тийип эле жүрүп маршрутту аныктайбыз. Эми дагы бардык жерде эле бизде мынандай төрт бурчтуу контурлар болбойт. Анан бизге башка конфигурациялардагы жер участокторубуз болот. Ошол жер участоктарынан кантип жеке үлгүлөрдү, то есть кантип маршрутты аныктайбыз. Мисалы үчүн айтайын, мынандай болгон жерлер болуп калат биздечи, мынандай. Бүтүн жерибиз мынандай болуп калат, же башкача дагы түрдөгү конфигурациядагы жерлер болуп калат. Ушундай конфигурациядагы анык эмес болгон конфигурацияларда сөзсүз түрдө маршрутты алуу үчүн эң узун жолду тандап алабыз. Эң узун мындай болуп, ушул жерден жүрүп туруп алабыз жеке үлгүлөрдү. Анан дагы мындай болуп экинчи маршрутты жүрөбүз дагы. Мына ушул жерлерден алабыз. Эми биз сиздер менен айтып өттүк. Үлгүлөр 9-11. Эгерде 9-дан 11ге чейин болушу мүмкүн. Мына жерде мисалы үчүн айтайлы. Жүрүп birinci marşrutubuzda mынандай эгерде бияктан жүрө турган болсо, мына 5 жерде жеке үлгүлөр алынат. Анан кийин мына жерде мисалы үчүн
4 жерден алатын болса, мына азыр бізге 9 жеке үлгілер алынып жатыр. Мына birinci жүргөнүбүздө бул жерде көрүп турасыздар 5 жеке үлгү алынат. Андан бул бурчка келебиз дагы бул жактан мынантип 4 үлгү ала турган болсок, бул контурдан мына көрүп турасыздар 9 жеке үлгү алынат. Эгерде мынандай жерлерден боло турган болсок, буну көрөбүз, ошол 9 үлгүнү бир эле маршруттан алынат. Мынантип ушул ар бир точкадан жеке индивидуалды пробалар алынышы мүмкүн. Эми мындай контурларга келе турган болсок, может бул жерден 11 жеке үлгү алышыбыз мүмкүн. Эми сиздер менен ар бир жеке үлгү кантип алынат ушул жөнүндө айтабыз. Жеке үлгүлөр, топурак үлгүлөрү бизде негизинен фермер үчүн, дыйкан үчүн топурак асылдуулугунун көрсөткүчтөрүн аныктоодо тереңдиги 25 сантиметрге чейин алынат. 25 сантиметр тереңдиги. Ар бир үлгү бизде үлгүлөрдү даярдоодо кадимки эле штыковая лопата менен пайдаланабыз. Ошол штыковая лопатанын энинде ар бир мына жеке үлгүлөрдү мынантип 4 жагын алып лопата менен оюп аны сырткарыга чыгарабыз. Же болбосо мынандай чуңкурча казып алабыз дагы. Ошол чуңкурчалардан мына 2-3 сантиметр ар биринен, чуңкур казылгандан кийин 2-3 сантиметрден лопатаны тигинен матырып топурактын ичине таштайбыз. Ал тик түшүш керек. Эч качан мындай кыйшак же болбосо эңкейиш түрдө алыныш керек эмес. Тик ошол 20-25 сантиметр тереңге тик лопата матырып туруп, топурак чуңкурдун ичине ташталат. Мына ичине ташталат. Ар бир ичине ташталат. Ташталат. Ушул жерден, мына жерден топурактагы чоң өсүмдүк калдыктары, таш, же болбосо башка материалдар болсо, алынып таштап туруп, аралаштырып, кор менен алып, челекке салып, ар бир мына жеке үлгүлөрдөн алып, челекке салып чогултуп, жеке үлгүлөрдүн жыйындысын чогултабыз, пайда болот жыйындысы болот. Ошол жеке үлгүлөрдүн жыйындысына бир жерге материалды бул даяр болгондон кийин, бизге жыйындысы даяр болгондон кийин, эми жалпы үлгүнү даярдайбыз. Бир жерге материалды төшөп, пленка болобу же башка нерсе болобу төшөп алып туруп, челектен аны төгүп алып туруп, жакшына аралаштырып, дагы бир жолу баягы бизге керек эмес болгон нерселерди алып таштап туруп, ушул жеке үлгүлөр, аралашкан жеке үлгүлөрдөн 1 килограмм өлчөмүндө топуракты алабыз. Мына ушул 1 килограмм алынган үлгү бизге жалпы үлгү болуп эсептелет. Алынгандан кийин аны пакеттерге салабыз дагы, пакеттерге салып, этикетка жазылат. Этикеткада эмнелерди болуу керек? Биринчиси дата,
Ошол үлгү алынган күндүн датасы. Экинчиси жер ээсинин же болбосо жер пайдалануучунун фамилиясы, аты, жөнү. Üçüncüsü үлгү алынган участканын дареги. Dördüncüsü үлгү алынган контурдун номери. Эгер ушул нерсени билсеңиз, тап билсеңиз, номер, контурдун номерлери болот, ушул номер, контурдун номери жазылат. Кийинкиси өсүмдүк түрү. Кайсыл өсүмдүк өстүрүлгөндөн кийин алдыңыз үлгүнү. Алтынчысы алдыңкы жылы кайсыл бул өсүмдүктөн мурун кайсыл өсүмдүк өстүрүлгөн. Же болбосо биз муну туура предшественник деп атайбыз. Жетинчisi kийинки жылга кайсыл kийинки жылдагы келерки жылга же болбосо жылга өсүмдүктүн түрү эмне пландаштырылып жаткан же болбосо пландаштырылган өсүмдүк жазылат. Ушул маалыматтар жазылат этикеткага. Баягы даярдалган жалпы үлгүнүн ичине, пакеттин ичине салынат дагы лабораторияга жөнөтүлөт. Эми дагы мындай бул жерде бир-эки мындай айтып кете турган нерселер бар. Ошол даярдалган үлгү мүмкүн болушунча тезирээк лабораторияга жеткирүү керек. Бирок көп мындай инструкцияларда жазылат, 3 күндөн кем болбогон мөөнөттө жеткириш керек лабораторияга үлгүнү. Эми алууда эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Кандай бир мындай айтып кете турган бир-эки зарыл нерселер бар. Биринчиден, эгерде талаада биз үлгү алган талаада жер семирткичтер колдонулган болсо, 6 жума өткөндөн кийин алыныш керек. 6 жумадан кийин алыныш керек. Экинчиси дагы немеси, ошол алынган үлгү 3 күндүн ичинде лабораторияга жеткирилиши керек. Мына ушинтип биз анализден өткөрүү үчүн топурактын үлгүлөрүн ушинтип даярдайбыз. Эми бул үлгүнү даярдоонун практикалык түрдө азыр сиздер менен көрсөтөбүз. Эми сиздер менен биз бая окуубуздун теориялык бөлүгүндө айтып өткөндөй, жеке топурак үлгүлөрүн алууну бирөөнү көрсөтүп беребиз сиздерге. Калган жеке үлгүлөр ошондой эле алынат. Анан ошол алынган жеке үлгүдөн кантип биз аралашкан жалпы үлгүнү даярдоону көрсөтүп беребиз азыр сиздерге. Анын үчүн бизге лопата керек болот, анан челек керек болот. Мына ушул биринчи 4 бурчтук чукурча кылып алабыз. Şunu alabız dağdan. Uşutup alıp endi mına lapatany tiginen içine bul jerde dagı
içine. Bul жерді içine. Bul жерді дағын içine саламыз. Мынандай кесектерді еш қашан алып сыртқа таштабайбыз. Бұларды майдалап, ушунун içinde қалыш керек дағы. Анан ушул жерде аралашканда. Аралашканда. Мына бир. Эми бул жерде айта кете турган нерсе, бир мына жеке үлгүдөн канча топурак алган болсок, башкаларынан дагы бирдей алууга аракет кылышыбыз керек. Ушундай кылып. Ушинтип туруп, мына ушинтип калгандарын дагы калган жеке үлгүлөрдү дагы ушинтип алабыз дагы. Анан кийин аларды аралаштырып туруп, жалпы үлгүнү даярдайбыз. Мына бизде эми азыр чогултулган жеке үлгүлөрдүн чогултуп, эми аралаштырып, жалпы үлгүнү алууга даяр болду. Жеке үлгүлөрдүн да аралашмасынан жалпы анализ үчүн жалпы үлгүнү даярдайбыз. Аны үчүн бизге мынандай материалдардан даярдалган мешокчолор же болбосо булардын ордуна кагаздарды дагы неме пайдалансак болот. Бирок биз баягы атайын нымдуулукта жыртылып кетпеген кагаздардан пайдаланышыбыз керек. Ең жакшы мынандай материалдардан даярдаган жакшы. Жеке үлгүлөрдөн жалпы аралашкан үлгүнү анализ үчүн үлгүнү даярдап алдык. Эми биз кийинки кадамыбыз үлгүнүн этикеткасын толтурабыз. Мына толтурулуп баягы биз теориялык бөлүктө айтып өткөн маалыматтар жазылат дагы. Бул топурактын ичине салынат. Анан топурактын ичине салып атканда жакшы болот эгерде мындай салафан пакеттерге салып туруп, анан кийин мешокко салсак жакшы болот. Себеби топуракта ным ар түрдүү болушу мүмкүн. Нымдуураак топурактарда кагаз нымдалып, ал жыртылып, тытылып кетиши мүмкүн. Же болбосо жазган жазууларыбыз чубалып, мындай окубай турган болуп, кыскасы сапаты начарлап кетет. Ошондуктан мындай пакеттерге, полиэтилен пакеттерге ороп туруп салсак жакшы болот. Анан кийин пакетти байлайбыз. Топурак үлгүсү лабораторияга жөнөтүүгө даяр.